Биздин президент Садыр Нуркожоевич биздин кайрылуубуз микрорайон уландагы 2-домунда кырсыктын азабынан биздин лифти иштебей турат. Кырсык болгон себеби киши каза болду биздин лифтиден. Январдын 15-нен баштап бүгүнгүгө чейин таптакыр иштебей турат. Балдар да чыга албай атат. Балды көп балалуу бул жерде каргандар, возрасттагы адамдардын баары эчтеке чыга албай атабыз. Инсульт болгон бир адамыбыз бар, ал таптакыр эчке чыкпай калды. Кичине чыгып турчу эле лифти менен. Ал киши да чыга албай калды. Экинчи үйдө 5 айдан бери лифт иштебейт. Мен ушул жерде 35 жылдан бери жашайм. Мындай чоң авария болгон эмес. Элдин баары кыйналып, меники 8-чи этаж 9-дан түшүп атабыз. Буту колубуз ооруйт. Мен 60-тан ашкан кишимин. Жада калса скорый помощьтор өйдөгө чыкпай жатат. Кээ бир 8-чи этажда, 9-чу этажда бизде деген адамдарыбыз балдак менен жүрүшөт. Алар даже прогулкага чыкпай жатышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул жылдын 11-январында ушул домдон менин жолдошум лифтке кысылып калып, каза болуп калды. Мен кичинекей 5 балам менен калдым. Жолдошум ушинтип ушул лифттин кесипетинен каза болуп калды. Ошол күндөн баштап бул иш козголгон, бирок эч кандай жыйынтык жок, же лифт иштеген жок, же биздин көйгөйүбүз чечилген жок.